Наташа болом. Ошо былтыр май айында жолдошум Москвадан келип, анан ушундай келечек деген корпоратив бар экен, ошака келелик деген оюн айтты. Анан экөөбүз ойлонбой туруп келдик. Келип анан кийин балдар менен тааныштык. Адистер бизге болгон информациянын баарын беришти. Анан жолдошум ойлонбой туруп эле жазып ал деди. Анан жолдошум айтып аткандан кийин мен макулдугун бердим. Ошо үйдү болсо шаар ичинен алдык. Жер там 5 комнаталуу. Буюрса биз каалагандай үй болду. Биз кандай эмеси бар болсо, условиясы бар болсо ошол бизге жакты да. Анан ошону жаккан үчүн алдык. Ошо биз болсо 2 миллион 800 миңге заявка таштаганбыз. Буюрса алдык үй. Жолдошум Москвада иштеди, анан ошол жактан эмеден YouTube'дан көрүп ошо келечек, анан мага дагы ошо YouTube'ду ачып карасаң келечек деген бар экен деди. Ошо менен жүрдүк, анан өзү келгенден кийин экөөбүз чогулуп келип ойлонбостон ошо майдын башында келдик дагы ошол күнү эле баягы 800 миңибизди төлөдүк, 4% төлөдүк. Ошо менен дароо жазып катталдык. Анан убактысы сааты келди ошол күнгө. Буюрса үйлүү жайлуу болуп калдык. Үйдү болсо биз бардык жагын карадык. Анткени үйдү чоң апа, чоң атабыз бар. Анан балдарыбыз студент, школьниктерибиз бар, мектепте окуй турган. Анан ошолордун шартына карабай ошо шаардын нересинде жакын болсо дедик да. Анан буюрса ошо жакшы, центрга жакын. Бул жагынан жолдошум чыйпылдады. Ал очередибиз жеттиби деп сурапты, чалдыбы деп. Анан мен болсо жумуш менен алек болуп эле аны караганга убактым болгон жок чынында эле. Анан кийин мына очеред мынча болуптур, тиче болуптур деп. Анан буюрса убакты сааты келет деп мен сабырдуулукка көп турдум ошо. Жолдошум чыйпылдады чынында. Мен өзүм ошо иштеген жерлерде кыздардын көбүнө эле маалымат бердим. Ушундай кылып үй алсаңар болот экен, жакшы баягы кыйналган адамга үй алам деп аткандарга аябай чоң жардам экен дедим да. Анан уккандары деле болду. Буюрса мен кыргыз элиме айтат элем, ушундай бизге жардам келип аткандан кийин ошону колдонуп калуу бул мүмкүнчүлүк депчи. Буюрса көп эле адамдар үй алып атышат. Баягы роликти карап туруп суктанасың да, булар үй алышыптыр, ошо үй болсун деп. Биз дагы ошо очередибиз келип, биз дагы алып калабыз деген үмүттөнөм. Буюрса ошол үмүтүбүз акталды. Буюрса ак үйлүү болдук. Биз чынында мен аны эч нерсе укпап турмун. Бүгүн келип эле ушундай дегенде биз ойлонуп мен баягы үй сатып аткан кардарлар менен отуруп сүйлөшүп калдык. Анан айтып келип коюп, биз жок буюрса алабыз дедик да. Баягы жакшы ниет менен келсең, ошол буюрса Кудай эмнени тилесең, ошо тилек аткарылат экен. Мен 2 миллион 800 миңге заявка таштаганбыз. Анан первый начальный взносун 800 миң төлөдүк. Анан 4% пайызын төлөдүк да. Анан ошончо баягы 6 ай 7 айдын ичинде 17.500 өтүптү. Эми азыр болсо алган үйдүн акчасына жараша биз өзүбүз да акча коштук. Анткени биз кымбатыраак үйгө эме кылдык да, көз салдык. Анан алган сумманын ошол калган акчаны биз ошондо 17 миң, эми 18ге чукул барып калат да ай сайын. Эми ошону 10 жылга деп эсептеп төлөп, Кудай буйрса кутулабыз деген ниетибиз бар. Менин каалоо тилегим ошо келечек коллективине чоң рахмат. Ошо бизге келгенде ишендирип, адистер ушундай жакшы маалыматтарды берген үчүн. Силер дагы өсө өнүгүлө, көп адамдардын жакшылыгына күбө болуп атасыздар. Ошо үй алабыз дегенде бул кандай жакшы жаңылык. Ошо келечек компаниясына мен аябай өсүп өнүгүп, кыргыздын жарандарына, көп адамдарга жардамы тийип, ошолордун батасы силерге тийсин.